ислам каржылоо өтө керек, маанилүү деп ойлойм да. Азыркы учурда эми элдер дагы эле түшүнүп калдык баарыбыз. Бул мындай жаңылык эмес да, оңой эле биздин элибиз азыр оңой эле кабыл алып атат да. Проценти жок, пайызы жок каржылоо. Эмне үчүн азыркы учурда пайызы жок каржылоо керек биздин элдерге? Кыргызстаныбыз экономикасы азыр чабал убакта элибиз кыйын акыбалда. Ислам каржылоо бул ошол муктаж болуп келген адамга муктаждыгын чечип берди, пайызы жок. Ал алып аткан, биздин жардам алып аткан адам бизнесин алып кетти, үй бүлөсүн үйлүү болду дегендей өзүнүн муктаждыктарын чечти. Бул өтө жакшы да. Кайра эми биздики турак жай пайызы жок 25 жылга чейин берип атпайбызбы? Ал алды, турак жай маселесин чечип алды, 25 жыл ичинде кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акча кайра кийинки адамга жардам берилип атат да.